Салам достор, бул сабагыбызда сайтыбызды интернетке кантип бекер жайгаштырабыз деген сабакты өтөбүз. Бул сабагыбызда эмне кылабыз? Сайтыбызды интернетке жайгаштырабыз. Ал үчүн бизге эмне керек? Google'да ачабыз дагы Netify платформасын издейбиз. Netify платформасын издесек, мындай платформа чыгат. Бул платформаны ачабыз дагы. Get started деп туруп, яка регистрация кылабыз. Болсо регистрация кылынган. Регистрация кылынгандан кийин мындай интерфейске кезгебиз. Бул интерфейстин биягында өзүнүн биякта логинибиз бар. Андан кийин сайт деген бөлүкчөсү бар. Ушу сайт деген бөлүкчөсү керек бизге азыр. Сайт деген бөлүкчөсүнө кирген болсок, мына browse to upload деген жери бар. Browse to upload'ду баскан болсок, сайтты жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бизде өзүбүздүн компьютерибиздагы дискине жөнөттү. Компьютердин дискинде, мисалы меники new volume E дейт. E дискте меники сайтым Бишкек папканын ичинде. Бишкек папканы тандайм дагы, upload дейм, макул болом. Кичине көтө турабыз. Кичине көтө турган болсок, мына бизди кайра өзүбүздүн немебизге ыргытты. Логинибизге ыргытты. Бизге бияка азыр сайт деген бөлүкчөсү керек. Сайт деген бөлүкчөсүнө кирген болсок, мына биздин сайт уже жүктөлгөн, аты берилген. Бул сайтты ачабыз дагы. Бул немеге кирип туруп, бул ссылкасы боюнча өткөн болсок сайтыбызга not found дейт. Табылган жок дейт. Неге дегенде, азыр көргөзөм. Бул сайтты болсо азырынча өчүрүп турабыз, өчүрүп салабыз. Site configuration дейт. Биякта атын көчүрүп алам дагы мен. Атамасын көчүрүп алам дагы. Site configuration'га кирсек, эң ылдый жагында delete this site деген жер бар. Delete this site'ты басканда атын жазып туруп, же болбосо контроль копия кылып, контроль ставить кылып туруп, delete десек, сайтыбыз кайра өчүрүлөт. Биз азыр кайра киргизиш керек. Эмне дегенде сайтыбыз көрүнгөн жок. Неге көрүнгөн жок дегенде, биздин сайтыбыз азыр көргөзүп берем. Диски E'ге кирип, жана Бишкек папкасына кирген болсок, биякта Бишкек HTML дейт. Бир барактуу сайт болгон үчүн, ошон үчүн көрүнгөн жок сайтыбыз. Неге дегенде, бир барактуу сайт болгон болсо, биякта Бишкек эмес, индекс HTML болуш керек. Көп барактуу болгон болсо, эң негизги индекс HTML болуш керек. Жана калгандар ага байланган болуш керек. Сөзсүз түрдө индекс HTML болуш керек. Неге дегенде, индекс HTMLсиз сайтты ачпайт, көрбөйт. Mesela сайтты атын өзгөртөбүз дагы. Rename дейбиз дагы. Index HTML деп өзгөртүп коебуз дагы. Кайра кеттик дагы. Браузерибизди ачабыз. Netify платформасын ачабыз. Жана сайт деген жерине кирген болсок, мына browse to upload басабыз дагы кайра. Атка чыккан болсок, мына Бишкек деген папканы тандадык. Биздин сайт жайгашкан. Жана макул болобуз, upload макул болобуз. Кичине күтө турган болсок, кайра бизди өзүбүздүн немебизге, логинибизге жөнөттү. Бизге болсо сайт деген жери бөлүкчөсү керек. Сайт деген бөлүкчөсүнө кирген болсок, анда мына сайтыбыз жайгашкан болуп эсептелет. Сайтыбызга киребиз дагы. Мына немеси турат. Ссылкасы турат, жөнөтмөсү. Ссылканы басканда, мына сайтыбыз ачылды. Дагы биякта айта кетчү нерсе, мына атын өзгөртө турган болсоңуздар, мына site configuration'га кирип туруп, бияк жакта мына change to site name дегенди бассаңыздар, сайттын атын өзгөртсөңүздөр болот. Бул сайтты бияка бекер жайгаштырганда кандай болот десе, бизге эки уровеньде домен берет. Netify жана app деген. Ушу Netify жана app биякта өзүнүн атын өзгөртүп койсок болот, бирок уровень немебиз, доменибиз эки уровеньде бекер мындай домен берет. Жана бул ссылканы алып туруп өзүңүздөрдүн инстаграмыңыздарга
жайгаштырып койсоңуздар болот. Анда эмесе кош жолукканча.